Жана жогоруда да айтып өттүк, сиздин ушунчалык жакшы олуттуу нерселер менен иш аткарып келгениңиз, жана биздин мекендештерибизге ушунчалык бир өзгөчө дем күч берип келгениңиз, ал нерсе жөнүндө айтылбай эле дагы бир жолу кайталап өтөйүн. Ошол жерде Фетхул Гүлен менен болгон сүрөтүңүз, кайдан да түштүңүз эле ал сүрөткө. Ошол сүрөтүңүз бүгүнкүдө кенен жана ар кандай пикирлер менен сиздин оюңузга мен да кошулам. Биз өзүбүздүн мамлекетибиздин деңгээли менен түшүнүп аны бүгүнкү күндө кызуу талкуулап жатабыз. Ошол жөнүндө кененирээк айтып берип кетсең. Фетхул Гүлен мырзага мен барганда ошол киши Америкада экенин билчүмүн дагы жолугууну сурандым. Ал киши ооруп аткан экен. Анан бирок атайын Кыргызстандан ушундай келди, зыяратыңызга десе андан макулдук беришти. Анан мен ошол Пенсильвания деген штатка барып, ал киши менен жолуктум. Барганда Кыргызстандан ошо белек печкеге ала бардык азыраак. Анан ал да киши да бизге белек печкек берди. Андан кийин мындай бир 80ге таяп калган аксакал. Анан ал кишинин мен лекциясына катыштым. Ошол өзүнүн шакирттерине. Анан катышып отурганда мурда кайсы бир деңгээлде мындай бир аалым катары билчүбүз, бирок катардагы аалым катары болгон уюштуруучу катары билинсе, бул жолкусунда улуу аалым, залкар аалым катарында болду. Анткени ал өтүп аткан сабак араб дүйнөсүнүн дагы бардык жеринде өтүлбөгөн сабак. Мисалы үчүн Сахих Муслим деген китептен ошол жердеги хадистердин табабелерди, таби деп коет. Ошол хадистин маанилеш башка имам Байхакийдеги, Абу Дауттагы, же имам Хакимдин Мустадрак китебиндеги хадистердин ошол табилер кандай, зиядат, ошол хадистердин бири-бириндеги жанагы тексттердеги айырмачылык боюнча бул өтө тереңдешкен, мындай бир хадис илиминдеги жеткен мындай бир акыркы үлгүдөгү, акыркы кыйындыктагы сабактардын бири мына ошол боюнча өзүнүн сабагын окутуп аткан экен. Мен көрүп чындыгында өтө бактылуу болдум дагы, арман кылдым. Мен ошол кишинин астында дагы эгерде сабагыма отуруп улантсам, бир ошол жерде бир канча айлар калсам, ошол сабакты уланткым келе, бирок мага берилген виза азыраак мөөнөт болгон үчүн мен мындай бир мыйзамга каршы чыга албадым да. Андан сырткары ошол жерде тафсир боюнча сабактар, усул боюнча сабактар болгондо дүйнөлүк деңгээлдеги азыркы учурда ааламдын ичинде, ааламдын өзүндө, ислам ааламында бармак менен атып жанаганда 10 бармак жетпей кала турган аалымдардын катарында залкар аалым экендигин көрүп, анын илимдүүлүгүнө таазим эттим десем туура болот да. Анан ал киши да мен абдан жылуу кабыл алып, анан ошол Кыргызстанга мен бата сурадым, тилек сурадым, элибиз аман болсун, журтубуз аман болсун деп. Анан ошол кезде түшкөн сүрөт, мен айттым, мен сүрөткө сиз менен түшсөм болобу? Мен көп аалымдарды кыдырып жүрөм, бирок мага абдан таасир калтырды десем, айтты, сизге мындай бир коркунучтуу болбойбу? Мен менен түшкөн сүрөттөн көп адамдар качат, балким мындай бир чочулашат дегенде мен айттым, жок, эгерде мен бир сиздин астыңызда өзүм аалым деп эсептей албайм, өзүңүздүн бир шакиртиңиз катары, бирок эгерде ушундай кыйын күндөрдө аалымды биз катары, биз илим талап кылган адам катары сыйлап урматтай албасак, туруп бере албасак, анда биз илим окуганын кадыры бар каякта? Карга карганын көзүн чокпайт деген кыргыз одунда бир сөз бар, бирок ошого карабастан биз мынагы аалымдарды урматташыбыз керек, сыйлашыбыз керек. Абу Ханифанын убагында Абу Ханифага оорчулук болгон, башка аалым Ибн Теймиянын өз убагында болгон, көптөгөн Каусари өз убагында болгон. Демек бул ошол аалымдыктын сүннөтү, пайгамбардын өз жашоо ушундай болгон. Ал эмес бир чала сабат кичинекей кыргыздын молдосуна мага деле канча ызы чуу болуп, соттолуп, 3 жыл сотто сүйрөлүп жүргөндүгүм бар. Демек, эгерде бирөө чындыкты карманса айтса болот. Албетте мен билем ал кишини Түркия мамлекети, Эрдоган президент ошол террористтик менен күнөөлөп атканы менен ал мындай бир азыркыга чейин факттар менен далилденген маселе эмес, анын үстүнө алардын пикири. Анан эми ар ким пикирин айткан укуктуу, бирок